Кээде билесизби, жерде отуруп туруп көбүрөөк отургандан кийин тура койсоңуз, көздөрүңүздүн тегерегинде жылдызчалар көрүнүп, башыңыз, көзүңүз караңгылашып, башыңыз ооруп калат. Бул эмнеден деп ойлойсуз? Бул албетте кандын коюкташып кеткендигинин белгиси болуп эсептелет. Бүгүн урматтуу мекендештерим, темалардан кичине алыстап, медицинага жакындап, пайгамбарыбыз айткандары тууралуу. Албетте пайгамбарыбыз эң күчтүү врач, эң күчтүү мугалим болгон, дүйнө жүзүнө өтө күчтүү тарбияны берип кеткен. Андан сабак алабыз. Врачтын окуясы бар. Баягы биз бул жакта шифа издеген адам катары врачтарды жамандашыбыз мүмкүн. Кээ бир кесиптер бар, сөзсүз түрдө адамдар аны жаман көрүп калат да. Мисалы соттор. Соттордун да жумушу өтө кыйын. Неге десеңиз, чечимди эки жакка чыгарып берет, бирөө жеңилет, бирөө жеңет да сотто. Жеңилген тарап сөзсүз түрдө сотко наразы болот. Эч качан ыраазы болбойт. Ошол сыяктуу эле кесиптердин бири бул врачтар. Сактап калса рахмат айтат, бирок 5 сом бербейт. Бирок өлүп калса наалат айтат. Көп учурда ушундай. Ушундай белгилерден, мисалдардан бирөөсү, окуялардын бири, бир адам баласы ооруп калып, больницага алып келет экен. Эми автокырсык болгон. Унаа кырсыгыга кабылып, баласын алып келгенден кийин врачтар жок. Баягы нервтенип, атабай кош кана таппайсыңар врачыңарды, операция болуш керек, операция кыла турган врач ал жерде жок. Таппайсыңарбы врачыңарды, силер кандайсыңар, кандай кайдыгерсиңер деп урушуп, ызычуу кылып, врач деген ордунда туруш керек да деп. Бир канча убакыттан кийин врач кирип келет. Үн чыкпайт, салам алейги жок. Ушундай дагы маданиятсыз болобу? Ордуңда турбайсыңбы деп ызычуу кылып урушушту баштайт. Баягы үн чыкпастан врач сабырдуулук менен жандандыруу бөлүмүгө кирип операциясын кыла баштайт. Эч ким дамдум дебейт. Эч ким бир жакшынакай сөз айтпайт. Бир канча убакыт күткөндөн кийин баягы врач кайра чыгат. Кудайыма шүгүр, 1000 мерте шүгүр, балаңыз жакшы болду, айыгып кетти дейт да. Анан үн чыкпастан кетип калат. Бул врачыңар жакшы эле деп башкаларга баягы ата сүйлөштү баштайт. Бир жакшынакай учурашпайт, бир жакшынакай сүйлөйүн дебейт. Ошол жердеги кесиптештери, жардамчылары врачтын ал атага ушундай дейт. Бул баягы башка түшсө көз көрөт дегендей, сиз жана айтпадыңызбы? Силерде өзүңөрдү балдарыңар ооруп калса анан билесиңер деп. Кудум ушул врач, биздин главврачыбыз, кече баласы өлүп калган, каза болгон. Бүгүн жаназасы болуп аткан жерден баласын таштап сиздин алдыңызга келди, операциясын кылып коюп, кайра азыр баласын көмгөнгө кетип атат. Жерге койгонго баратат дейт да. Албетте билбей туруп адамдар тууралуу бир өкүм чыгарышка биз акыбыз жок. Ал врач болсун, ал мелиса болсун, бир молдо бар, бир мелиса бар, бир, мисалы үчүн сантехник бар дейли. Молдо 100% бешикке кирет деп эч ким айта албайт. Балким сантехник кирип кетет. Балким врач кирип кетет. Кайсы бирин бешикке киргизип, кайсы бирин башка жака киргизет, ал Аллах Тааланын иши. Биз бирок ниетти жакшы кылып аракетти соопту кыла беребиз. Бүгүн ушундай врачка, милицияга туура эмес көз карашта карагандар бар да. Анан кээ бирөөлөр айтат, 10 молдодон көрө бир врачтын пайдасы көбүрөөк дейт да. Негизи молдо менен врачтын айырмасы жок, экөө бир эле адам. Болгону врач денедеги ооруларды айыктырат, ал эми молдоке руханият, ички жан дүйнөдөгү ооруларды айыктырат. Колуң бир жерде кесилип калса, канап калса, барып врачка айтып, дары-дармегин коюп айыктырып аласың. Бирок билесизби, кээде жан дүйнөң кысылганда, кыйналганда теологдордон башкасы жардам бербей калат. Кээ бирөөлөр ушул жардамды психологдон издейт, бирок психолог чечим эмес. Негизги илим, тажрыйбага, чыныгы илимге таянып туруп жооп бере турганда бул молдо болуп эсептелет да. Себеби биздин руханиятыбыз ислам дининде. Муну унутпашыбыз керек мекендешим. Муну унутпашыбыз керек экен. Кан коюкташ маселесинде биздин денебиз бар экен. Денебизде кан суюк болсо жеңил болот. Чачыбыздан баштап бүт бутужубузга чейин жеткизип тура турган, канды айландыра турган. Адамды биринчи чертип кесип бирдеге кылсаң, биринчи кан чыгат, кан чыгат экен. Бирок ушул каныбыз коюкташып кетсе,
бул не болот экен? Өзүбүзгө зыян болот экен. Бүгүн карасаңыз, кайын коюкташканын мисалы жөнөкөй эле белгилерин карасаңыз, нервтенүү, көз көрбөй башташы же мындай жакшы көрбөй башташы, баш оорусу, көзүңүздүн тегерегинде жылдыздардын пайда болушу, эс тутумдун начарлашы, уйкуга тойбоо, ланч болуу, шалпыйып жүрүү, айтор бул бардыгы не кандын коюкташып кеткендигинин белгилеринен болуп эсептелет экен. Бул белгилер экен. Эми муну карасаңыз, мекендешим, ушундай белгилер бар, атайын адис бар, каратпай жүргөндөр толтура. Ден соолук бизге аманат. Бул дене бизге аманат. Биздин денебиз, мекендешим, чирип калышы мүмкүн, эскирип калышы мүмкүн, жаш өткөн сайын тырыштар түшүп жоголуп кетиши мүмкүн. Бирок руханиятыбыз эч качан карабайт ал жаш бойдон. Ага убакыт муктаж эмес. Ошондуктан да маани берип карай турган, кээ бирөөлөрдү карайсың 30 жашка чыкпай эле 60 жаштагыдай көрүнүп калган да. Өзүнүн караган эмес, курсак салган, семирген. Карап туруп 50 жашты бересиң, бирок 30дамын дейт. Бүгүн көпчүлүк ушундай. Денеге карабай койгон, сулуулугуна карабай койгон. Мусулман красавчик болуп жүрүш керек. Сен басканда шилекей аксын адамдардын. Неге давление көп? Көп адамдарда давление көп. Кан коюкташып кеткен. Жеп, ичет, каалаганын жейт. Эч бир нерсени сорттобойт. Көп нерсе жегенден келип чыгат. Ал кан коюкташып кеткенден кийин, урматтуу мекендешим, көп ар нерсени сорттобосон жегенибизге байланыштуу каныбыз коюкташып кетет. Коюк канды жүргүртөмүн деп жүрөк байкуш дапылдап согот. Анан давлениега берет бул нерсе. Эмне канды коюу кылат десеңиз, урматтуу мекендешим, эми себебин айтып атабыз. Эмне канды коюу? Эң биринчи шариятыбызда арам кылынган арак. Канды коюкташтырат. Кээ бирөөлөр ичип алсам болду сукташтырат дейт. Жок, алкаштарды байкасаң, уйкудан уктап тургандан кийин баягы мастыгы тарап калат. Неге? Себеби өпкө иштеп чыгарды аны. Кыйналды. Кан коюкташты дегени бул деген. Медицина тараптан бул аныкталган факт нерсе. Бүгүн жокко чыгара албайсың муну. Шултой издеп баягы арак ичип аткандар, бул нерсе калп нерсе мекендештер. Бул нерсе не экен? Калп нерсе экен. Ичүү экен. Андан кийинкиси чегүү. Денеге кирген, сырттан кирип аткан түтүн, эң жаман түтүн бул чегүүнүн түтүнү. Канды коюкташтырат, өпкөңү чиритет. Өпкө негизги маселе, баягы поездор деп үн чыгып капкара түтүндү чыгарып коюп кете берет го. Биз капкара түтүндү ичибизге киргизип атабыз. Андай болбош керек. Чегүүнү ташташың керек. Семирип алган. Бүгүн кээ бир өзгөчө аялдарда үйдө отура берет. Бизде мекендештерим бир ката түшүнүк. Апалар не дейт? Мен келин аламын, колу бутумду кеңири жайып алып олтурамын сартан кечке, келиндерим иш кылдырамын дейт. Бүгүн көп апалардын максаты ошол. Апа, балдардын дагы максаты ошол. Апамдын колунан жумушун алса экен, үйлөнсөм экен дейт да. Ошондуктан да мындай байкасаңыз, чоң апаларды келин алгандан кийин өзгөчө семирүү өтө көп байкалат. Чоң бир материалдын ичиге түшүп алат, семирип кеткен. Аны кыл, муну кыл деп келин байкушты кыйнап отурат. Келинди карасаң бир мындай баягы кичинекей талдай болуп калган да, арыктап. Сартан кече кыймыл аракетте. Бирок ден соолук маселесинде бул келиндин ден соолугу сонун. Бул кайнененики өлүп бүтүп атат. Чоң мешокту ичиге түшүп алган бир нерсе деле болуп калат да. Кыймыл аракет кылышыбыз керек. Аддеп эле келинге кылдырам, аддеп эле буга кылдырам дебестен, эч ким жокпу? Бар болсо деле, уялбастан, көчө шыпырыш болобу, өзүң кыл. Мага жакпаган нерсе ош тараптарда өзгөчө келиндерди, жаңы кыздарды көчөгө алып чыгып коюп шыпырдырат көчөлөрдө. Өткөн кеткендин назары түшөт ага. Биздин устаз Абдышкүр устаз мисалы үчүн ошончо кызы бар, 5 кызы бар. Бирок өзү эле көчөлөрдү шыпырып кое берет. Мындай намыс кылбайт, уялбайт көчө шыпырыштан. Мен деле идиш жуам, мен деле казан жуам, мен деле кийим жуам. Мунун эч бир уят жери жок.
Себеби биз дагы алдаган армия көргөн. Армия бизди тигүүгө, башкага да бүт бардыгы үйрөттү. Сорттобойсуң да жумушту. Мунун армиядагы эмес, негизи пайгамбарыбыз буйруган бул нерсени. Көп нерсени пайгамбарыбыз өзү кылган. Бүгүн аялдарды ошол семирип алган, кыймыл аракети жок, келин аны кыл, кызым муну кыл деп атырып, буту ооруйт, сахары бар, давлениясы бар, бардык оору жабышат да. Семиздик бул оору болуп эсептелет. Семиз адамга бардык оору жабышат. Тетик болоюн, каным коюкташпасын, жеңил болоюн, давление болбойн десең, аракет кыл. Адамга кыймылдан өткөн нерсе жок. Сен үчүн эң жакшы шифа нерсе, сен үчүн эң жакшы больницага барсаңа себеп болбойт, аптекага барбайсың, эч акчаң себепсиз кетпейт. Бул эң жакшы нерсе, эң жакшы медицина сен үчүн бул спорт, кыймыл аракет. Ал кайсы түрү болсун спорттун, аракет кыла бер. Ар дайым алдында болосуң. Семиздик экен. Көп шириндикти ашыкча жеш. Бүгүн шириндиктер, таттуулар ошо печенье тортунан баштап бардыгы жеке бизнес болгондуктан Кытайдан келип аткан химикаттарды ар ким өзүнүн өлчөсүндө меники таттуу болсун, көбүрөөк өтсүн, меники көбүрөөк сатылсын, көбүрөөк акча келсин деп ар ким бири-бириге атаандашып, тортторду каалагандай чыгарып, сахар өтө көп, химикаттар өтө көп. Ошондуктан кан коюкташып кетет көп шириндик жеген учурда. Көп шириндик жебейт экенсиз. Тез эле карытып коет шириндик. Ар дайым жаш көрүнөйүн десеңиз, шириндикти токтотуңуз. Газировканы токтотуңуз. Таттуу сууларды токтотуңуз. Урматтуу мекендештерим, бул денебизде мынтип өпкөбүз иштеп атканы, жүрөгүбүздүн дапылдап согуп атканы, ашказаныбыздын өз учурунда иштеп атканы, жөнөкөй эле ушул тамакты карасаңыз, жеген учуруңузда болду да, ар бир витамин өзүгө керектүү жерге барып сиңет. Керектүү органыбыз керектүү нерсени алып алат өзүгө. Мен бияка барам, питание кирип аткан питание плохо неме кылып албайт өзүнү. Мен бияка барам деп договор кылып албайт да, келишим түзүп албайт. Керектүү органдарыбыз керектүү витаминди алып алат. Жөнөкөй эле дагы мисалдардан Кичи Зараны карасаңыз, Кичи Зара туалетке чуркап барасың, отурган учуруңда мындан өткөн рахат жок да. Ошондуктан мекендештерим биз билишибиз керек. Суга чөгүп аткан адамга эң керектүү нерсе, эң зарыл нерсе бул аба болуп эсептелет. Бүгүнкү учурдагы адамдарга эң жетпей жаткан нерсе кыймыл аракет. Кыймыл аракет. Ошо шириндиктер дагы не? Канды коюкташып кетишине себепчи болот экен. Мындан кийин булардын суюлушуна себепчи боло турган нерселерден сүт ичүү. Сүт саар кеч жатардан мурда же эртең менен турганда сүт ичип коюу дагы кандын суюлушуна жардам берет. Бирок врачтар айтат, алдарын ич, буларын ооба ич керек, бирок бул убактылуу гана. Бирок эч бир дары, эч бир таблетка сизге жардам бербейт, качан сиз кыймыл аракетти көбөйтпөсөңүз, спорт менен алектенбесеңиз. Бардыгы бекер дейт го, бардыгы бекер. Баары бекер. Эгерде сен өзүң кыймыл аракетиң болбосо, өзүң спортуң болбосо. Толтура дарынын жазбасын, бардыгы бекер экен, эгерде сен өзүңдүн кыймыл аракетиң, өзүңдүн түз жүрүшүң, түз тамактанышың болбосо. Чындыгында да бүгүн мындай байкасаңыз, муктаждыгыбыздан көбүрөөк нерсени жеп алабыз. Муктаждыгыбыздан көбүрөөк уктайбыз. Муктаждыгыбыздан көбүрөөк жалкоолук кылабыз. Эгерде өзүбүздү өзгөрүү башталса, ошондо чыныгы ийгилик жаралат. Мен сөзүмдүн аягында бир окуяны айтууну туура көрдүм. Падышанын бир сыйкырчысы бар экен. Падышанын сыйкырчысы бардык сыйкырларды кылат. Фираундун тегерегинде дагы өтө көп сыйкырчылар болгон, ошол сыяктуу бир падыша экен. Мунун бир өзгөчө бир күчтүү сыйкырчысы бар экен. Ардекенди көз боймочулук кылган. Бул айтат экен падышага, менин өмүрүм дагы аяктап калды, падышам, бир шагирт алсам, ушул шагиртиме үйрөтүп койсом бардык сыйкырдын сыр сынааттарын, кийин сизге жардамчы болуп калат менин ордума, дейт экен.
Ошентип жардамчы издешип, буга шакирт издешип, аяка барышып, буяка барышып, акыры бир бардык жогунан туура келген, акылдуу, акыл десе акыл, бой десе бой, бардык жогунан туура келген бир жаш баланы табышат экен. Жаш баланы табып, ошого шакирт кылышып, эми 10 чакырымдай алыстыкта пешком жөө барып келет экен, баягы сыйкырчы агайынын үйүнө барып келет экен бул жаш жигит. Жолдо күндө барат экен, кайтат экен, барат экен, кайтат экен. Күндөрдөн бир күн баратса, бир исламдан кабары бар, динден түшүнүгү бар, Куранды билген, иман исламды түшүнгөн бир устазга, агайга жолугуп калат экен. Ал мударрис ал агай менен сүйлөшөт экен, өзгөчө бир таң калып, эч кимде жок сөздөрдү айтат экен да. Эмне үчүн бишектин бир каяктагы бир бурчунан бишектин бул бурчуна келип чогуу устазынын сөздөрүн угушат эле адамдар десеңиз, себеби эч кимде жок сөздөр ал жерден чыгат эле да. Эч ким айтылбаган нерселер чогусуз айтат эле. Ошондуктан жолдун алыстыгына карабастан ал жерге келет эле. Бул дагы күн сайын ушул мударриске агайга жолуга турган болуп калды. Сыйкырчыга келип атып, агайга сөз жолугуп, анан кийин бара турган болду да. Күн ара ушундай өтөт экен, исламга кызыгыш пайда боло баштады. Күндөрдөн бир күн намаз окуп жатканын көрүп сураса, бул эмне кылып жатасыз? Мен ибадат кылып жатам. Кимге ибадат кылып жатасыз? Мен Аллахка ибадат кылып жатам. Бул падыша биздин кудайыбыз го, баардык мамлекеттин кудайы ушул кудай падышабыз го десе, жок. Ошо падышалар, шаханшахтын шаханшахы. Падышалардын падышасы бул ким? Раббыбыз Аллах болуп эсептелет деп иман исламдын сабактарын бере баштайт экен. Бул кызыккандан кызыгып чындыкты тапкан баягы жүрөк кандай дапылдап согуп калат, кандай тартылып калат магини сыяктуу. Ошол сыяктуу келип жакындап баягы жигиттин кызыгуусу күндөн күнгө аша баштады. Күндүгө барып, сыйкырчыга баратып, баягы агайга жолуга турган болду. Бирок агай кечигип атасың деп аны ура баштады. Ошондуктан бул канчалык удар тийбесин өчөшкөндөй болот го баягыдан. Кайра келип атып дагы агайга жолуга турган болду. Баратып дагы, келатып дагы агайга жолуга турган болду. Бирок үйдөгүлөр сен кечигип келип атасың деп үйдө ура турган болсо, агайы сен кечигип атасың деп ал жерде агай ура турган болду. Ошол учурда агайы бир кеңеш берди. Эми кээ бир жакшылык үчүн жалган сүйлөө дейт го. Агайыңа барган учурда үйдө кармалып калдым. Агайыңды алдап, үйгө барган учуруңда агайың кармалып калганын айтсаң болот деген максатта айтат түшүндүрүп. Ошол учурда бул нерсени айтууга уруксат берилген да. Анан барып келип ошентип айтып жүрүп, баягы дин таалимин кыйла үйрөнүп, бул жаш жигит үйрөнүп, тили, билими бүт өсүп калат. Андан кийин урматтуу мекендештерим, биз ушул жерде айта турган негизги маселе пайгамбарыбыз жаштарга өтө катуу көңүл бөлгөн. Эмнеге десеңиз, жаштар келечек да. Биз өтөбүз, жаштар карылар өтөт бүт бардыгы. Бирок жаштар келип кармап калат бардык нерсени. Пайгамбарыбыз айтат го, мени жаштар колдоду, карылар каршы чыкты деп. Жаштар негизги маселе. Жаштарыбыз көчөдө сарттан кечке сайраңдап, өз нәпсин кандырыштан башка эч нерсени билбей калса, биздин келечегибиз жок дегени. Бизди улутту урмат кылууга, кичүүнү иззат кылууга, улутту кармап калууга, каада салтыбызды барктап сыйлап, карыларды урмат кылууга, кичилерди иззат кылууга, бүт адеп аклагыбыз, каада салтыбызды кыргыз бойдон түптөлүп сактап кал деп айта турган нерсе, жалгыз нерсе бул ислам дини болуп эсептелет. Динди качан катуу кармасак, биз кыргыздыгыбызды кармап калабыз. Динибизди кармап калабыз. Ошондуктан жаштарга маани берели. Бул дагы сыйкырчыдан жаш балага үйрөттү, илимин үйрөтүп жатат. Не максаты? Падышага жардамчы болсун деп. Жаштарга маани берели. Жаштарга урматтуу мекендештерим, маани берели. Бул жаш жигит иманга толду, иманга кызыгышы өтө ашты. Мындан кийин падышанын, урматтуу мекендештерим, бир жакын досу бар эле. Ар бир адамдын досу болот. Падышанын бир көзү азиз, жакшы көргөн бир досу бар эле. Ал менен кенен көп сүйлөшүп калчу эле. Бакчаларында, кенен бир жакшы жерлерде сүйлөшчү эле. Бул жаш жигит күндөрдөн бир күн баратса, айылга өтө бир коркунучтуу жырткыч жаныбар келет.
жырткыч жаныбар деп келет, эми балким арстан, балким эмне, бирок айтылган эмес. Бул аты зикир кылынган эмес, бирок жырткыч жаныбар. Ошентип келип айылга келген учурда бул дагы жаш жигит да ошол учурда эч нерседен коркпостон Раббым Аллах деп барып, айылдагылар бардыгы коркуп титиреп турган учурда бул жаш жигит ошо жырткыч жаныбардын алдына барып, Аллахым сен бар болсоң өзүңдү көрсөт деген мааниде, Аллахым мен иман келтиремин, ошол жырткычты жоготкун, хак болсоң бар болсоң деген максатта дуа кылат. Баягы жаныбарды карап туруп, ташты карап, ташты урган учурда жырткыч жаныбар ошол жерден жоголуп кетет. Мындан кийин толук иман келтирет дагы, эч бир шек күмөн калган жок да. Аллахка 100% ишенди ошол учурда. Андан кийин тынч отура албастан ушул жакшылыкты башкаларга бөлүшкөн аракетин кыла баштады. Иманга, исламга, хидаятка чакыра баштады андарды. Аллах табарак ва таала бул жигитке бир керемет берип койду. Не десеңиз, бул кайсыдыр бир адамга мындай колун тийгизип, мындай оорусу болсо, ошол колун тийгизип дуа кылса, айыга турган болуп калды да. Мен айтып жаткан падышанын досу көзү Азиз дедик. Бул дагы ушул нерсени угуп калып, ошо жаш жигитке келет. Жаш жигитке келип сүйдөшүп, баарлашып, танышып, эгерде көзүм көрүшүнө себепчи боло турган нерсе сен боло турган болсоң, деп сөз баштаган учурда эле жаш жигит жок, мен себепчи эмесмин. Мен айыктыра албайм, мен түзөтө албайм сизди. Анда ким түзөтөт? Ким айыктырат? Раббым Аллах, сиздин, биздин бардыгыбыздын Аллахыбыз. Падышабыз биздин Раббыбыз го? Жок, биздин Раббыбыз, падышабыздын дагы Раббысы бул Аллах болуп эсептелет. Ошол Аллах түзөтүрөт, айыктырат. Биз болгону себепчисиз, мен себепчимин, мен дуа кылуучумун дейт ошол жерде. Макул, эгерде көзүм ачылышына себепчи болсо, мен сенин Раббыңа иман келтиремен деп жообун айтат баягы көз Азиз падышанын досу. Ошентип дуа кылгандан кийин, көздөрүнө колун коюп дуа кылгандан кийин, баягы кишинин көздөрү көрө баштайт. Ошол жерде иман келтирип мусулман болот. Ардан бир канча убакыт өтүп, падыша зеригип сарайында досуна барайын деп досуна келет. Караса өзү күтүп алат, көздөрү көрүп жатат бир жашына. Эң жакшы табиптерге көрсөттүм эле сени. Эмне алар айыкташтырылган эмес. Сен кантип айыктың бул оорудан десе, мен чынагы Раббымды таптым дейт экен. Кандайча Раббың, мен эмесминби сенин Раббың деп, баягы көз көрбөй калган учурда, акыйкатты көрбөй калган учурда эч нерсени аябай кыласың да. Бул падыша дагы акылынан айнып, өзүнүн досу болушуна карабастан кыйнап, азаптап, Раббыңдан кечкин, мени Кудай деген деп, ошол жерде сарайына алып келип, азаптап, кыйнашты баштайт. Сага бул нерсени ким үйрөттү? Жаш бала үйрөттү. Жаш бала ким үйрөттү? Анын агайы үйрөттү. Үчөөнү тең таап келип бир жерге чогултуп отургузуп кыйнашты баштады. Ошол учурда эң биринчи мударрис, мугалим жаш жигитке исламды үйрөткөн агайга ар кандай нерселерди сунуштап көрүштү. Алтыны болсун, байлык жашоо болсун, бийлик жашоо болсун, баардыгын сунушташ жок деди. Раббым Аллах деди. Баягы дүйнөдөгү азаптар эч нерсе болбой калат, качан сенин жан дүйнөңө чындап имандын даамы кирип калган болсо. Бул дагы кайткан жок. Миңдеген сунуштарды айтты, кайткан жок. Анда башын ара менен аралап азаптагыла деген учурда бардык ойлоду, эми бул кайтып берет деп. Жок, кайткан жок. Аралашты, кандар атылып чыгып атат, бирок өзүнүн иман жолунан кайтпастан ошол жерде шахид болду. Андан кийин бул көз Азиз досун алып келишти, аны азапташты. Ал дагы бир жан үчүн бейишти утуп алды, каза болду ал дагы. Шахид болду. Кезек жаш балага келди. Жаш баланы буну азыр өлтүрүп койсок, эми бул окуя мындай тарап кеткен, элдердин бардыгы көз карашы ушу жаш бала деп ушинтип бардыгы карап турат. Эгер муну түп эле өлтүрүп калсак, элдин баатыры болуп өлүп кетиши мүмкүн деген максатта буну тоого алып чыгыла, тоонан таштагыла деп бир канча аскерлерин кошуп ошол тоого жөнөтөт. Тоого барып алып чыгышып, баягы тоого жеткен учурда жаш бала дуа кылат: Аллахым, сен кифая кылгын буларга. Сен эң адилеттүү чечим кыла турган өзүңсүн. Өзүң билгениңди кыл деген, мындайча айтканда өзүң билгениңди кыл деп дуа кылат. Мени сактап кал, тоодон аяктан мындай кылып кал дебейт да. Аллахым, өзүң жетерлүүсүң буларга дейт. Ошол учурда тоолордун периштесине буйрук келет, тоолордун периштеси тоолорду титиретет. Бунун натыйжасында бир канча аскерлер жерге түшүп, тоголонуп, өлүп, бала гана тирүү калат. Тоодон акырын гана түшүп келет.
Шайтан түшүп аткан учурда азгырып чуркап келет да. Жаның сакталып калдың дейм, бол, кач, өзүң эркин жаша. Бул жагы ушундай эми деп шайтан пикирлери менен жок деп тууру кайра падышанын сарайына барат. Падыша таң калып туруп калат. Ушунча аскер менен кетти эле, өлбөй кантип тирүү келди деп. Анан кийин не кылды? Бул өлбөй калды деп деңизге алып барып таштагыла деди. Деңизге кайыкка жүктөштү, жаш баланы бир канча аскерин кошуп жөнөттү. Деңизге алып барып, ал учурда дагы жаш бала баягы дубасын кайталады. Аллахым өзүң жетерлүүсүң да. Деңизде катуу шамал борон башталды. Боронун натыйжасында кеме мындай ойноп, аскерлер түшүп көлгө, сууга түшүп өлдү, жок болду. Жаш бала тирик бойдон кайра эле түшүп сарайга түз кирип келди. Эч нерседен коркпогон жигит. Имандын күчү бар да бул жерде. Качан физически канчалык күчтүү болбойлу, эгерде ичибизде имандын күчү болбосо, биз алсыз бойдон кала беребиз. Айтабыз го духуң барбы деп. Ошол дух имандын күчү деген мекендешим. Имандын күчү деген. Адам бир нерсеге таянбайынча духу болбойт эч качан. Дух имандын күчү деген. Иман Аллахка сыйынуу, Аллахка таянуу деген. Ихлас деген Аллахка таянуу. Бар учурда, жок учурда, ар бир учурда. Ушундай жерде мен байкем иштейт деп туруп таянып кичине урушушуң мүмкүн. Кичине тренировка кылып алып өзүң телоңа ишенип кичине урушушуң мүмкүн. Бирок булар убактылуу эле да. Бирок имандын күчү болсо сен өлүмдөн да коркпой каласың. Себеби өлсөң бейишке киришиңди билесиң да. Деңизге алып барды, кайтып келди. Падышанын алдына кирип келген учурда падыша эми таң калыштын ордуна корко баштады. Себеби ушунча аскер, ушунча неме кантип эле тирүү келди деп. Корко баштады, өзүнөн өзү коркуп калды эми. Анан жаш жигит айтты: "Падышам, эгер сиз мени чындап өлтүргүңүз келсе, анда мени не деди? Бисмиллахи робби гулами деп өзүмдүн жаамы алып, өзүмө окту алып, өзүмдөгү окту алып, өзүмө атыңыз, ошондо өлөмүн" дейт да. Бирок бир шартым бар, бул нерсени элдин көзүнчө кылыңыз, бүт элди чогултуп дейт да. Падыша ошентип бүт элди чогултат, аскерлерин жөнөтөт. Өзү көргүсү келбейт бул нерсени. Гитлер дагы чоң согуштар баштаган, бирок кыйнак лагерлерге эч барган эмес го. Неге десеңиз, өзүнүн ырайымын келип калбасын аларга, согуш токтотуп койбойн деген максатта барган эмес экен да. Бул падыша дагы чыккан эмес, көргөн эмес, бүт бардыгы чогулду элдер, адамдар. Атуучуга буйрук берилди. Ошол гуламдын өзүнүн жигиттин аты Гуламга өзүнүн ого алынып, өзүгө Бисмиллахи робби гулами деп атылды. Ошол жерде жигит көз жумду. Кайра келип, аскерлери келип, падышага кабарды беришти. Падышага кабар бергенден кийин падыша өтө сүйүндү, кубанды, ыраазы болду. Бирок аскерлер капа, вазирлер капа. Не болду, сүйүнбөйсүңөр, өлдү го десе, бүт эл ушул Гуламдын Раббысы болгон Аллахка иман келтиришти, мусулман болуп кетишти. Эми биздин бийлигибиз кандай болот, биздин бизнесибиз кандай болот деген мааниде сүйлөшүштү. Анда алар дагы бардыгын өлтүргүлө. Чукур каздыргыла, чукур каздырып ошол жерге таштагыла деп буйругун берет. Иман келтиргендерди, мусулмандарды көбүн ошентип өлтүрүшөт, жок кылышат. Бирок булар имандуулар мекендешим. Имандын даамдаткандар бир жанын кечип түбөлүк болгон бейишти утуп алышты да. Адамда бир жан, кааласаң каалабасаң баары өлөсүң. Бирок иман үчүн өлүп бейишти утуп алышың бул негизги маселе болуп турбайбы, а? Ошондуктан да урматтуу мекендештерим, маани беришибиз керек. Ошол чукурларга ташталып жаткандарда, ошо мусулмандар таштап жаткан учурда акырында бир аял кылат. Аялдын баласы, мындайча айтканда, бала менен сынайт да. Баланы алып калып, аялды таштайбыз, аялдан мурда баланы таштайбыз деп ызы-чуу кылып, оюн кылышып, мындайча айтканда, чукургачы. Ошондо бала тилге кирет. Апа ушул жолуңдан кайтпагын, сен туура жолдосуң деп баланы сүйлөтөт Аллах Таала. Түшүнгөндөргө мындай бул окуя өзгөчө окуя.